Россияга кетти. Отургузбай койчу, гитара жакыңыз болсо, оңой жеңил ушакчы болуп чыгасыз. Үйүңүздү алдырып коюшуңуз мүмкүн, автоунаа алдырып коюшуңуз мүмкүн. Дагы келбейт. Сонун акча алып келчү. Машина эчки баксамбы, же мындай кылсамбы деп. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов, Шри-Ланкадан чоң салам. Жылуулук жөн өткөнчө сиздин кызыктуу бир суроолоруңуздун бирине жооп берип кетсем. Бул менин колуман келбей калсачы деген суроону көпчүлүк жаңы келгендер ушул суроону коюшат, кээ бирлер ошол суроого жооп таба албай, жада калса бул бизнести баштабастан, колунда турган эң сонун мүмкүнчүлүктү колдонуп калбастан турмушун өзгөрткөнгө салым кошпой, турмушту өзгөртпөй, ошол ойдон кала беришет. Ошого балким бул видеонун пайдасы тийип калар, кимдир бирөөгө ушул суроого толук жооп алып, туура чечим кабылдоого жардам берип калаттыр деген үмүттө ушул видеону тартып кетели. Мына жаңылар келгенде ушул суроону беришет. Кимдир бирөө жооп алат, кимдир бирөө жооп албайт. Видеону көрсөңүз толук жооп ала аласыз деп ойлойм. Демек, колуңуздан эмне учурда, кайсы учурда келбей калышы мүмкүн, ошону сүйлөшөлү. Ошондо сиз кайсы учурда колуңуздан келет, ага дагы кайрылабыз, ага да жооп ала аласыз. Сиз мына ушул жерде баштаганыңызда кандай гана иш болбосун, кайсы гана иш болбосун, сиз жаңы башында үйрөнүп атканыңызда сөзсүз түрдө колуңуздан келбей калат. Башында сөзсүз түрдө колуңуздан келбейт. Бул нормалдуу көрүнүш. Биз билебиз, башында көпчүлүктүн колунан келбейт. Бул көнүмүш эле, адат көнүмүш эле иш. Бул дайым болот. Ошон үчүн албетте башында колуңуздан келбейт. Буга нормалдуу караңыз жана буга даяр болуңуз. Менин да башында колуман келген эмес. Себеби дегенде кандай гана ишке үйрөнбөңүз, башында сиздин колуңуздан келбейт. Дагы келбейт. Дагы жасай бересиз, дагы келбейт колуңуздан. Анан кийин колуңуздан келе баштайт. Мисалга алалы, чет тилди үйрөнүү. Колубуздан барыбыздын колубуздан келген эмес. Бирок көп практика жасап отуруп, грамматика сабактарына катышып отуруп, мен чет өлкөгө мисалы үчүн чыгып 6 ай жашап келгенден кийин аябай жакшы сүйлөп калдым жана мен ошол чет тилинде сүйлөш үчүн көп жыл үстүнөн иштедим. Кулинардык курстар ошондой болушу мүмкүн, тигүү курстары, спорт башында баарыбыздын колубуздан келген эмес. Автоунаа айдоо дагы башында биздин колубуздан келген эмес. Бирок жасай берип, акыры эмне боло баштады? Колубуздан келе баштады. Бул иш дагы ошондой болмокчу. Бирок эсиңизде болсун, бул бизнес. Эгерде сиз кайсы тармакта болбосун кандай бизнес үйрөнөм десеңиз, башында бизнестер колуңуздан келбеши мүмкүн. Бирок колуңуздан келбегенде сиз чоң акчаларды жоготосуз. Банкрот болосуз, үйүңүздү алдырып коюшуңуз мүмкүн, автоунаа алдырып коюшуңуз мүмкүн. Эгерде ишкерлердин берген интервьюларын уксаңыз, миллионерлердин берген интервьюларын уксаңыз, алардын окуясын изилдеп көрсөңүз, алардын баарынын башында колунан келген эмес. Көпчүлүгүнүн. Колунан келбей калганда эмне болгон? Чоң жоготууларга учурашкан. Үйүн жоготуп, автоунаасын жоготуп, карызга батып жана башка болушкан. Биздин жумушта сиздин колуңуздан келбей атканда, келбей калса сиз эмне жоготосуз? Такыр эле келбей калсын дейли, сиз жасап көрдүңүз, эч эле үйрөнө албадыңыз, колуңуздан келбейди. Сизге суроо. Сиз эмне жоготосуз биздин бизнесте? Биздин бизнести баштоо үчүн сиз 10 миң, 20 миң, 30 миң, 50 миң сом, 100 миң сом акча салбайсыз. Салсаңыз да ал туура эмес. Аны кийин гана акчаңыз уже акча киреше түшүп, өсө баштаганда, мына акча түшөт дегенде салсаңыз болот. Бул өз ыктыярыңыз менен. Биз 1000 сом менен гана баштаганбыз, 1000 сом менен баштап азыр миллионербиз. Демек ишти баштоо үчүн бизде чоң акчанын кереги жок. Бирок сиз колуңуздан келбей калса, сиз эмне жоготосуз? Эч кандай салым салбай атасыз. Эч кандай кредит албай атасыз. Үй машинаңызды койбой атасыз. Башка бизнес ачсаңыз, ушул нерсени жасаш керек болот. Чоң тобокелге барыш керек болот. Колуңуздан келбей калса жоготтуңуз. Биздин бизнесте эмне жоготосуз? Убакыт. Убакытты сиз кино көрүп деле өткөрө бересиз. Жөн ойлонуп жүрүп деле өткөрө бересиз. Ал убакыт кайтарылбайт. Бирок бул бизнесте алган тажрыйбаңыз, сабактарыңыз өтө пайдалуу болот жана жашоодо көп пайда алып келет сизге. Демек, эч кандай сиз корко турган зыян, эч кандай коркунучтуу бирдеме жок экен. Анда коркуштун кереги барбы? Коркуштун кереги жок. Демек, башында колуңуздан келбейт. Колуңуздан келбей атса дагы жасай берсеңиз, колуңуздан келе баштайт. Ошон үчүн башында машыгасыз. Биз сабактарыбызды көрүп жүрсөңүз, биз сабактарыбызды айтабыз, үйрөтөбүз, машыгыңыз деп. Машыгып отуруп колуңуздан келе баштайт. Бардык иште биз машыгып отуруп, практикада көп жолу жасап отуруп, анан кийин колуңуздан келе баштайт. Бул иште дагы ошентип колуңуздан келе баштайт. Демек, сиз машыга берсеңиз, практикада жасай берсеңиз, акырындык менен колуңуздан келе баштайт. Бул автоунааны айдоону үйрөнүүгө окшогон эле процесс. Бизнес дагы бул автоунаага окшогон башкарышты билиш керек деген бир сонун акча алып келчү машина десек болот. Бизнес дагы бул өзүнчө машина, аны айдай билиш керек. Ошол сыяктуу сиз дагы бизнести уюштура билишти үйрөнөсүз бул жерде, биздин бизнесте.
Бирок бул бизнес аябай жөнөкөй, негизинен даптаяр кылып, аутсорсинг деп коет, көптөгөн иштерди компания өзү жасайт. Сизге болгону кардарлар менен иштей билүү жана команда менен иштей билүү деген, жана аларды таба билүү, аларды кызыктыра билүү деген ишти тапшырган. Калган иштин дээрлик баарын компания жасайт. Сизге даптаяр бизнес болот. Мага ушунусу жаккан, ошон үчүн мен көп бизнестерди жасап көрүп, кайра ушул бизнеске келип атам. Эмнеге дегенде мен ошол нерсени түшүнгөнүм үчүн бул бизнеске келип атам. Эми сиздин башында колуңуздан келбейт демек. Келбей атып, жасап атып, автоунааны айдашты кантип үйрөнүштү адамдар. Көп жолу өчүрүп алып, кыйналып атып, коркуп атып, мен да автоунааны айдашты үйрөнүп атканда бир аз коркком. Чоң шаарга чыгыштан коркком. Ошентип отуруп анан үйрөнгөнбүз. Бул дагы ошентип эле үйрөнүлөт. Демек колуңуздан келбей атып үйрөнөсүз акыры. Анан колуңуздан келбей атып жасай берип, сиздин колуңуздан келе баштайт. Колуңуздан келе баштагандан кийин майда жумуштар. Мисалы үчүн телефон чала билүү, адамдар менен сүйлөшө билүү, адамдарга маалымат бере билүү, адамдарды кызыктыра билүү, алардын номерин ала билүү, команда менен иштей билүү. Ушул сыяктуу сабактар аябай көп. Буларды көрүп жүрүп, практикада жасап жүрүп, практикада кайра жасап жүрүп, сиздин колуңуздан келе баштайт. Колуңуздан келе баштаганда сиз өзүңүзгө мындан да көбүрөөк ишене баштайсыз. Мен өзүмө ишенем деген нерсе пайда болот. Ал нерсе көбөйгөндө сиз дагы көбүрөөк колуңуздан келбей аткан жумуштарды үйрөнгөнгүз келе баштайт. Акырындык менен башында натыйжа жок болот. Натыйжа жок болгонда карабай, жасай берсеңиз, акыр аягы натыйжа сөзсүз болот. Кийинки момент, кайсы учурда колуңуздан келбейт. Мен сизге азыр бир мисал келтирип берем. Мисалы үчүн сиз музыкалык аспапта ойноо, же болбосо чет тилде сүйлөө курсуна катышып жазылып атасыз. Ошол жерде 100 сабак бар дейли, үйрөнүшчү. 100 сабактын сиз 20 сабагына барсаңыз, 20 эле сабагына барсаңыз, анда сиз ошол ишти өздөштүрүп ала аласызбы? 100 сабактан бир 5тен бирин гана. Аз гана сабак. Же 10 эле сабакка бардыңыз, калганда барбадыңыз. Колуңуздан келеби? Жок. Албетте сиз музыкалык аспапта ойнобой каласыз. Эгерде нарагыңыздан шыгыңыз болуп, мурдатан ойноп жүрбөсөңүз, ойношту үйрөнө албайсыз. Чет тилде да ошондой эле. Ал эми сиз ошол 100 сабактын бир жок дегенде 70, 80, 90 сабагына катышып, практикада тапшырманы аткарып жасап, чындап ойноп көрүп, сүйлөп көрүп, пересказ жасап атып, сөздөр жаттап атып, бир 70-80 сабагын аткарсаңыз, практикада сиздин колуңуздан келбей калбайт. Сиз акыр аягы бар бир музыкалык аспапта ойноп чыгасыз. Жаманбы, жакшыбы, бирок ойноп чыгасыз. Чемпион болбойсуз, дүйнөлүк атактуу бир кандай бир жылдыз болбойсуз, бирок жакшы ойноп каласыз. Эң негизги күйлөрдү ойноп каласыз. Мисалы үчүн гитара жаккыңыз болсо, эң негизги күйлөрдү ойноп каласыз. Чет тилде болсо, жок дегенде кандайдыр бир оңоюраак, жеңилирээк темаларда сүйлөп каласыз. Күнүмдүк баскан турганды да айтып каласыз. Эгерде сиз ошол сабактарды чындап практикада жасасаңыз. Ал эми андан ары сиз көбүрөөк практикада жасап, чындап иш түрүндө ошол нерсени дайым жасап жүрсөңүз, мисалы үчүн бир чет тилче сүйлөгөн ошол коомго аралашып кетсеңиз, анда үйрөнүп кетесиз. Же болбосо музыкалык аспапты жоң эле таштап койбосоң, ойноп жүрө берсеңиз, андан мындан ары да жаңы күйлөрдү үйрөнүп, көп машыга берсеңиз, сиз күчтүү музыканттардан болуп чыга аласыз. 100 сабак жетишсиз болот албетте, андан дагы улап кетсеңиз. Биздин учурда дагы кандайдыр бир минимум сабак бар. Ошол сабактарды көрүп, практикада жасай берсеңиз, сиздин колуңуздан келе баштайт. Бирок дагы 100 сабак болсо, ошонун 70-80-ин сиз көрүп жасасаңыз практикада, сиздин эч убакта колуңуздан келбей калбайт. Акыр аягы. Башында колуңуздан келбейт, бирок акыр аягы колуңуздан келбей калбайт эч убакта. Колуңуздан келет. Бирок болгону практикада жасап турсаңыз. Жана 100 сабактын 70-80-ине катышсаңыз, тапшырмаларды аткарсаңыз, анан иш жүзүндө ошол үйрөнгөн иштериңизди күндө жасап турсаңыз, сиздин колуңуздан сөзсүз түрдө келет. Бирок сиз жасабай койсоңуз практикада, иш жүзүндө аны дайым жасап турбасаңыз, анда колуңуздан келбейт. Бул боюнча мен дагы көбүрөөк ушуга кошумча бир видеолордун биринде жооп берип кеткем. Бул жакта шилтемеси турат. Эмнеден баштайм деген видеодо мен толук айтып бергем. Кайсы учурда сиздин колуңуздан келет деген суроого дагы кошумча жооп алып кетсеңиз болот ал жактан. Ошондой эле сиз өзүңүзгө ишенбечи болсоңуз, менин азыркы видеом, менин жообумда сизди канааттандырбайт, анда мен өзүмө ишенбейм деген видеону бул жактан көрүп кетиңиз, мына шилтемеси, көрүп ошол жакта толук жооп алыңыз. Балким сиз өзүңүзгө биздин бизнесте колуңуздан келеби келбейби, сизди көбүрөөк алысыраак козгобостон, ойлондурбастан сизди өзүңүзгө ишенимиңиз жок болуп аткандыр. Анда бул видеонун жардамы тийбей калат. Анда мен өзүмө ишенбейм аттуу видео сабагыбызды көрүп кетиңиз. Демек сиздин колуңуздан келбей калбаш үчүн практика жүзүндө жасап туруш керек. Кийинки момент чөйрө. Чөйрөгө көңүл буруңуз. Бизде мындай сөз бар. Сиздин эрк күчүңүзгө караганда, мен өзүм башкара алам деген, эрк күчүңүзгө караганда, эркиңизге караганда сиздин чөйрөңүз күчтүү.
чөйрөгө карайт. Башкача айтканда, сиз мисалы үчүн ушакчылардын чөйрөсүнө кошулсаңыз, сиз оңой жеңил ушакчы болуп чыгасыз. Бат эле ушакка тез эле ушакка үйрөнүп аласыз. Эгерде сиз чет тилче сүйлөгөндөрдүн чөйрөсүнө кошулсаңыз, сиз ошол чет тилди батыраак, тезирээк, жеңилирээк, оңоюраак үйрөнүп кетесиз. Демек чөйрө көп нерсени ролду ойнойт экен. Ошондой эле сиз мисалы үчүн мусулманчылык же кандай бир таалимди үйрөнгүңүз келсе, сиз ошол чөйрөгө барсаңыз, сиз батыраак, тезирээк үйрөнүп кетесиз. Чөйрөдөн алыс болсоңуз, оңоюраак, жеңилирээк таштап коесуз, тез эле жасабай каласыз. Спорт да ошондой. Жалаң спортчулардын чөйрөсүнө аралашсаңыз, сиз батыраак спортчу боло аласыз. Биздин чөйрөдө да ошондой, колуңуздан келбей калбаш үчүн ошол чөйрөгө аралашыңыз. Башкача айтканда, наставник, кураторуңуз, директорлор ошолордун WhatsApp группаларына кошулуп, ошол жерде көбүрөөк коллега, сиз сыяктуу, сизге окшоп бизнес кылам деп келген адамдар менен көбүрөөк таанышып, аралашып, алардын кандайдыр бир маарекелерине катышып, алар менен бирге сабак өтүп, аралаша берсеңиз, ошондо сиз чөйрөгө аралашасыз. Чөйрөгө аралашкандан кийин сиздин колуңуздан келбей калышы өтө күмөн. Колуңуздан келет. Чөйрө биздин эрк күчүбүзгө караганда күчтүү. Демек, өзүңүздү өзүңүз башкара албайм деп ишенбесеңиз, чөйрөгө аралашыңыз. Чөйрөдө сиз ошол нерсени оңой жеңесиз. Сиздин шериңиз же сизден кийин келген адам ушул нерсени практика жасап, ийгилик жасап жарап атса, сиз эч убакта токтоп калбайсыз. Бул кече менен кийин эле келди эле, бирок ийгиликке жетип кетти деп ошол чөйрө сизге чоң таасирин тийгизип турат. Ошондой эле дагы чөйрөлөрдүн бири, кандай бир үй жумуштарын жасап атып, интервьюларды коюп коюңуз. Менин сабактарымды жөн эле коюп коюңуз, кайталап угуш үчүн. Ошондо сиз өзүңүзгө чөйрө пайда кыласыз. Жасалма түрдө чөйрө болот, бирок өзүңүздү ушул маалыматка курчап алсаңыз, бул дагы чөйрө. Интервьюлар, башка адамдардын ийгиликтери, башка адамдардын ийгилик окуялары, алардын кыйынчылыкты жеңген окуялары, практикалары сизди ошол чөйрөгө киргизет дагы, сизди ошол убактылуу кыйынчылыктардан сынып калып же жыгылып калбаштан сактап кетет. Жана сизди ошол ийгиликке жетүүгө түрткү умтулуу берип турат. Мындайча айтканда, вдохновлять этип турат, шыктандырып турат. Ошол нерсе сиз чөйрөдөн ала аласыз. Ошондой эле албетте директоруңуз, кураторлор, коллегаларыңыз өткөн сабактарды сөзсүз түрдө билсеңиз дагы кайталап угуп кое бериңиз. Бул сизди шыктандырып, дагы жасагыңызды келтирет. Мен да өзүм кандай бир жумуштар жасап атканда, башка компаниядагы коллегалардын мага жаккан идеялердин сабактарын, планёркаларын, эфирлерин коюп укканча ишим кыла берем. Иштегим келип кетет дароо. Жана иштей баштайм дагы натыйжалар болот. Демек, колуңуздан келбей калбаш үчүн ушул иштерди жасасаңыз, сиздин сөз түрдө колуңуздан келе баштайт. Дагы бир нерселердин бири, колуңуздан келбей калбаш үчүн албетте так максат коюңуз. Сизди шыктандырып турчу, сизди токтотпой, отургузбай койчу бир максат болуш керек. Ошондо сиз колуңуздан келбей калбайт, сиз баштаган ишиңизди таштап койбойсуз. Жана улам-улам чөйрөгө аралашып турсаңыз дагы баштаган ишиңизди аягына чыкпай таштап коюшуңуз кыйыныраак болот. Анткени дегенде сиз ийгиликке жетип аткан адамдарды улам көрүп турасыз дагы. Көрүп турган үчүн кантип эле эмнеге мен жетпей атам, мен таштабашым керек, мен жетишим керек деген сезим, ой, пикир, ишеним пайда болот сизде. Ошон үчүн чөйрөдөн чыкпаңыз, системадан чыкпаңыз. Албетте кийинки нерсе сизди жандандырып, шыктандырып турчу максат. Сиздин негизги куюучу майыңыз, мисалы үчүн автоунааны сөзсүз түрдө бензин коюп турабыз, солярка коюп турабыз, ошондо гана автоунаа жүрөт. Сиздин болсо бензиниңиз, же болбосо газыңыз, же болбосо соляркаңыз, бул сиздин максатыңыз. Ошол максатты улам-улам карап туруңуз. Мүмкүн болсо үйүңүздө да курчап алыңыз максатыңызды. Ошондо сиз отура албай каласыз, ошондо сиз баштаган ишиңизди аягына чыгасыз. Ош калбайт. Бирок ошондо да колуңуздан келбей калса, сиз эмне жоготосуз? Сизди кимдир бирөө урабы, сизди кимдир бирөө барып түрмөгө отургузуп коебу, же кимдир бирөө сизди иштен айдап береби? Жок. Бизде канча адамдар колунан келбей таштап коюп, кийин кайра келип жасап, чоң ийгиликтерге жетип, квартира алгандар бар, чет өлкөгө саякаттарга чыккандар бар. Ошон үчүн азыр колуңуздан келбей калса, эч убакта таштап койбоңуз. Таштасаңыз болду, экинчи эч убакта дебеңиз. Кайра келип жасап көрүңүз. Таштап койгондон кийин кайра баштан баштап көрүңүз. Мен дагы бул бизнести биринчи жолу таштап көргөм. Кайра келип, кайра жасап көрөйүнчү деп жасап көргөм. Натыйжасында сонун биз ойлогон, биз кыялданган жашоого жеттик. Эмнеге? Эмнеге дегенде колубуздан келбей калса дагы биз таштап койбодук. Таштап койгон учурда дагы кайра келип кириштик. Таштап койгон учурда дагы башка бизнестер, башка иштер менен салыштырып көрүп, бул бизнестен, бул иштин мыкты экендигине ынанып кайра келип баштадык. Сиз дагы ошол жолду басып өтсөңүз, эч коркунуч жок. Бизде лидерлер бар, турмуш шартка байланыштуу, кандайдыр бир башка шарттарга байланыштуу таштап коюп, экинчи жолу же үчүнчү жолу киришип кайра баштап көрүп, өзүнүн кыялданган жашоосуна жетип алган лидерлерибиз көп. Бул ошол окуяларды айтпасам, лидерлерибиздин бири турмуш үй бүлөлүк шартка байланыштуу Россияга кетти. Анан бир нече жыл ал жакта жүрүп иштебей калды, бирок продукцияны өзүнө колдонуп бирөөлөргө сатып атты.
ошол жерде ушул биздин сабактардын пайдасы тийди деп айтып атты. Мен мыкты сонун официант болуп атам, аябай көп чыйып таштап атат, мен сатышты үйрөнүп алыпмын, жакшы мага жагып атат дейт. 15% болуп кеткен, 15%ды кийин түшүнүп каласыз. Бизде 15% деңгээлге чыгып, анан Россияга кеткен. Кийин кайра келгенде акиматта иштеп жүрдү. Чакырсам кызыкпай, убактым болбойт деп жүрдү. Анан турмушка чыкты. Турмушка чыккандан кийин эчки баксамбы, же мындай кылсамбы деп жүрүп, мен ал убакта чакырып жүрдүм. Анан кийин бары бир фабриктин өтөрү жок экен. Эчки багып көп деле 100 000, 50 000 таба албайм да. Азыр анан тынбай акча киргизип туруш керек деп түшүнөт. Анан жолдошу милиция болгондуктан эки жакка көчүп кете берет экенбиз. Кыйын деп туруп ушудан өтөрү жок экен. Жасап көрө бербеймби? Мен эмне жоготом деп жасап көрөт. Натыйжасында 1 жыл, 1,5 жылда 100 000 кирешеге чыкты. Өзү квартира сатып алды. Бир нече чет өлкө мамлекеттерине барып келди. Азыр үйдө декретте отурганча эки бизнес бар. Ушул онлайн бизнес, экинчиси офис бизнес. Эки жактан киреше түшүп турат. Ийгиликтүү бизнес леди. Көрдүңүздөр, Ошон үчүн колуңуздан келбей калса эч коркунуч жок. Эң негизгиси сиз үйрөнүп алсаңыз, үйрөнүп алышка аракет кыла берсеңиз, биринчи жолу колуңуздан келбей калса, экинчи, үчүнчү жолу колуңуздан сөзсүз түрдө келет деп ишенем. Демек, видео жаккан болсо лайктарды басабыз, комментарийге ой, пикир, ыраазычылык жана башкаларды жазабыз. Жана менин колуман келбей калсачы деген адамдарга ошолорго ушул видеону жөнөтүп койсоңуз болот. Анда эмесе сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Шри-Ланка Бентото шаарынан жылуулук каалаганча сиздердин сурооңуздарга жооп берип кеттим.